Улукбек Жолошбеков ал убакта биздин эркин күрөштүн жылдызы болчу. Ал ошол менен чыгып, ошо байкебиз менен чыгып ушутуп калган. Чоң атамдар күрөшкөн. Чоң атам өзү балбан болгон. Тилекке каршы мындан 2 жыл мурун өтүп кеткен. Мен ийгиликке жеткенде жөн эле төбөсү көккө жетип жүргүнчү, ыйлап да жиберген убактар болгон чоң атам. Бул жеңиштеримди көрүп калса, негизи аябай сонун болмок. Мамлекет тараптан чынын айтканда бизге эч нерсе карала элек. Же бир ыраазычылык кат же болбосо мактоо баракчасын берген, ал биринчилик дүйнө биринчиликтен келгенден кийин андай чакырып берүүлөр болгон жок. Assalamu alaikum, Эки сөз долбоорунун көрүүчүлөрү. Бүгүн бизде дүйнөнүн чемпиону конокто, Норвегия өлкөсүндө Осло шаарында чоңдор арасында күмүш медалды багындырган. Жана ошондой эле Сербия мамлекети Бельгия шаарында 23 жашка чейинки дүйнө биринчилигинде алтын медалды багындырган. Бүгүн биздин студияда конокто Эрназар Ахматалиев. Как ты? Ушинтип учурашып кеттин спортсмендер мененчи. Достор, өзүңүздөр көргөндөй, акыркы убакта Кыргызстанда өтө чоң жаңылык болуп атат. Биздин классик боюнча күрөшкөн спортсмендерибиз аябай көптөгөн ийгиликтерге жетип, жана эркин күрөш боюнча дагы ийгиликтерге кел атып акыркы убакта аябай жакшы результаттар болуп кетти. Эрназар өзүң билгендей Олимпиадага барып келди, акыркы Олимпиадага барып катышып келди. Ошондо Эрназар, давайте сенден мындай деп сурайын. Ошондо эркин күрөш боюнча вольный борьбадан биринчилерден болуп сен бардыңбы? Мурда да барышты беле? Жок, мурда барышкан. Бирок бар элегине көп болгон да кыргыздардан. Акыркы жолу таза кыргыздардан болуп 2004-жылы Афинага ушу Надырбек Улан деген азыр тренер болуп иштеп жүрөт. Ошол байкебиз барып келген. Андан бери чет мамлекеттен келген легионерлер барып жүрөт. Бирок кыргыздардан таза эч ким бара элек болчу. Азыр биз сразу үстүнөн баштабай, кичине астан баштайлычы. Эрназар Ахматалиев ким бул? Эрназар Ахматалиев жакында эле 3-4 ай аралыгында, 1,5 жыл аралыгында жылдыз болуп кеттиң. Кимсиң, каяктан болосуң? Мен мисалы интервьюларын карасам, көп жерден деле интервью бербептерсиң. Даже сен жөнүндө да көп маалымат билбейт. Айтчы бир өзүң жөнүндө кene. Мен өзүм Нарын областынын Нарын районунун Ортон районунда 1998-жылы 2-июлда жарык дүйнөгө келгем. Ошол эле айылда 1-класстын босогосун аттап 3-класска чейин окугам. Ошол эле айылда. Анан биздин айылда баягындай спорт менен алектене турган залдар же болбосо футбол деги эле спорт менен алектене турчу түрү жок болчу да, спорттун түрү. Анан атамдын бир тууган инеси Нарын шаарында тренер болуп иштейт. Баарына чексиздик. Социалдык тармактар, мессенджерлер, каалаган түйүндөргө чалуулар, ОТВ менен сүйүктүү телеканалдар, миңдеген фильмдер жана сериалдар. Баары сиздердин ар бириңиздер үчүн тарифке топтолгон. Переходи на О. Баарына чексиздик. Канча жашыңда баштадың ошондо? Ошондо мен 10 жашымда баштадым. Могул мирди экинчи орунду алганда, чоңдор аралыгында, жаштар аралыгында биринчи орунду алганда мамлекет тараптан кандай? Азыр мамлекет машина, там, квартира. Мамлекет тараптан чынын айтканда бизге эч нерсе карала элек. Жок, мамлекет чынын айтканда мамлекет тарабынан эч нерсе карала элек. Ошол эле мен айтып аткан байкелерибиз кыймыл да азыр өзүбүздүн. Уже каралат деген да эмелер барбы кичине монда? Имиштер жок, каралат деген имиш да жок. Анткени бизде баягы башка мамлекеттерде ушундай чоңдор арасында дүйнө биринчилигинен медаль алып келгендерге өзүнчө премиальный же болбосо мындай белектер болот деп жазылган токтомдор бар экен алардачы. Бизде андай нерсе жок экен. Бизде обещать этилген могу мерден дүйнөдөн мындай алып келсе, могу обещать этилет деген обещаниялар жок экен аяктачы. Бизде коюлбаптыр. Бирок коюлбаса деле 3-орунду алгандарга квартираларды белек кылыш эмес беле. Сен ошо тарыхта биринчи жолу кылып атасың, ошо мирден эркин күрөш боюнча барып күмүш медаль алып атасың. Ошо андан кийин эле кайра эле алтын медаль алып келип атасың. 2 жолу почти дүйнөлүк чемпион болуп келдиң. Аны деле мамлекет деле бере калчу эмес негизи андай нерсеничи. Мурунку байкелерибизге делечи, аны жеке ишкер байкелер, федерациянын президенттери өздөрүнүн атынан белек кылчу.
ал квартираларды. Мамлекет тарабынан бул чисто баягы Азия оюндарында медаль алып келгендерге мамлекет берди. Ошондо дагы точносын айта албайм. Олимпиададан келгендерге, жакындагы Олимпиада оюндарынан келип баягы президентибиз өзүнүн обещать эткен премияны берди го. Ошондойлор делип атат, байкелер, жеке ишкерлер. Ошондо вообще реакция кылган жокпу? Азыр жок, мамлекет тарабынан реакция жок. Биз ойлоп атпайсызбы, уже Эрназар келип, азыр деген уже бир келип подарок этип, там трехкомнатный квартираны подарок этип. Мисалы эми мен да өзүм кичине спортко аралашып калганга түшүнөм. Мирди утуш үчүн, мирге финалга чыгыш үчүн адамдар өмүрүн жашоосун берет да. Олимпиадага чейин бул 4 жылдын аралыгында бир жолу болот, ошондо бир жолу бир шанс келет да адамга делечи. Бирок сен мирди утуп атпайсың, мир уже Олимпиадада. Ошондо сен Олимпиаданы утман сайын сага эчтеке жокпу? Кайра баягы эле ресток болгон менен мелектер болду. Чын айтканда, байкелер жактан аны байкелер ачыкка чыгарбай эле коюуну суранышкан. Жем байкелерин билинбейт ал жакта. Квартира белек кылыштыбы? Байкелер аны чын айтканда ачыкка чыгарууну аябай суранышкан, биздин кереги жок депчи. Жок, аттарын айтпай элечи. Биз келгенде өзүбүз мындай жакка эмегечи ачыкка чыгып, биз өзүбүз мындай сертификат катары тапшырабыз депчи. Аны азыр ошону туура көрсөңөр айтпай эле коеюн, сыр бойдон калсын. Бирок мамлекет тарабынан чын айтканда эч кандай реакция болгон жок. Бул нерсеге сиздин агайларыңызда кандай эчтеке? Мисалы агайларыңызга хотя бы макул эми сизге да болбосо агайларыңызга кичине реакция болду, что өстүрүп атат, тренер Эрназар Акматалиевден баланы дүйнөнүн чемпиону кылды. Бул эркин күрөш боюнча тарыхта боло элек нерсе деп. Агайларга кандай реакция болуп атат? Агайлар деле чын айтсам андай бизге болбогондон кийин агайларга деле андай реакция болгон жок го дейм. Же бир ыраазычылык кат же болбосо мактоо баракчасын берген, ал биринчилик, дүйнө биринчиликтен келгенден кийин андай чакырып деле берүүлөр болгон жок. Аэропорттон тосуп алгандачы? Аэропорттон тосуп алганда бизди федерациянын мүчөлөрү тосуп алды. Бул ак үй, көк үйдөн деп деле кишилер келген жок. Федерациянын мүчөлөрү келип тосуп алды, федерациянын жетекчилиги келип тосуп алды бизди. Ошол болгон ошол. Вице-президенттерибиз, байкелерибиз ошо спортко баягы жардам кылып жүргөн байкелерибиз. Жада калса алар биз менен кошо ошо Ослого барып келишти, 2-3. Ошо байкелер эле жүрдү жаныбызда дайыма. 4-класстан ошол байкем Нарынга алып келип, Нарында окуп, анан Нарында тренировка алып баштагам 4-классымда. 4-классыңда. Ооба. Анан ошол жактан 7-класска чейин окуп, 7-класска чейин ал жакта тренировка кылдым. Анан Нарында көбүнчө баягы чоңойгон сайын чоңоюп эле күрөшүп таштап, уже окууга кетип, шаарга кетип, көп балдар жок болуп кетет да. Анан биз дагы ошого байланыштуу 7-классты бүтүп, бул Бишкек шаарындагы Шерал Сыдыков атындагы Республикалык олимпиадалык резервдер окуу жайына 8-класстан бияка келип тапшырганбыз. Биякта отбор болот ошондой. Бул мектеп республика боюнча жалгыз да. Келип отбор болот, отборун утуп, анан ушул жака окуп калгам. Ушул жака окуп калдың. Ошондо 10 жашыңан спортту баштадың. Мен өзүмдүн билишимче сени да көрүп калчумун күрөштөрдөн. Кыргызия биздин Кыргызстан аралык чемпионаттар болгондо ошондо күрөшүп калсың. Ошол убакта канча жашта элең, мисалы финалга чыгып? Мен чоңдор арасында чемпионатка канча жашыңан баштап күрөшүп баштадың? Дээрлик 16-17 жашымдан баштап күрөшүп баштадым. 16-17 жашымдан 9-10-классымдан баштап күрөшүп баштагам. Ошол убакта чемпион белең болдуңбу? Жок, чемпион болгон эмесмин. Бир жолу ошо финалга чыккансың бирок, 3 болуп калгам. Бир 16 жашымда, 17 жашымда финалга чыгып, биздин Улукбек Жолошбеков ал убакта биздин эркин күрөштүн жылдызы болчу. Ошол менен чыгып, ошо байкебиз менен чыгып, утуп калгам финалда. Канча очко менен утуп калган? Айрыма бир 3-4 очко болгон. 3-4 очко, айрыма. Азыр Улук менен күрөшсөң утасыңбы? Азыр Улук менен күрөшпөйбүз го, экөөсүндө азыр салмак чемпирдиги такыр бөлөк. Азыр 1 вес эмес, 2 вес өйдөмүн, ал 61-де күрөшсөм, мен 70-те, ортодо 65-те калып кетет.
Азыркы убакта баягы сен Олимпиада башына барып келгенде көп ойлоду да, бул 94-95 бир 25-26 ачып калган бала деп. Анан могу этот жаштар аралык 23 жашка чейинки барып келгенде көбү сен ойлоду, бул кичинекей боло турбайбы депчи. Анан азыр канча жаштасың мисалы? Азыр 23-төмүн. 23 жашыңда Олимпиадага барыш сен үчүн кандай болду мисалы? Олимпиаданын өзүнүн мындай эмесин айтып берчи, мындай. Олимпиадага жолдомо алып, ошол жака барыш кандай сезимдер болду? Олимпиадага негизи жолдомого барар турнирдин алдында баягы команда жакшы болчу негизи, чынын айтканда. Баягы агайлар дагы өздөрү бир 2-3 лицензияга үмүттөнүп барышкан аябай. Балдар жакшы дайындыкта болчубуз. 2-3 вестеги балдар жакшы дайын болчу. Бул биз күтүп атканбыз негизи монда Олимпиадага кыргыздардан лицензия алат депчи. Дегеле бирөө эле эмес, бир экөө алат дегенбиз да, как минимумчу. Анан буйрук экен, жалгыз эле алып калдым, бирок бул күтүлүп аткан эле результат болчу биз үчүн. Бирок аябай сүйүндүм. Сенде биринчи канча жылдан бери кыргыздардан эч ким эле экен. 17 жыл болуптур, анан биринчи кыргыз болуп атат деп көп жактан комментарийлер келди, куттуктоолор келгенде аябай сүйүнөт экенсиң. Аябай жакшы сезимдер болгон. Эми бардык нерсени кылса болот, бардык нерсени биринчи жолу болот дегендей. Анан Олимпиададан дагы ошол результатты күтүп бардык биз деле. Чуда деген нерселер көп болот да негизи Олимпиада оюндарында. Анан чуда кылып коебуз, жакшы дайындыкта болчубуз. Толкундан жоксуңбу чыккан Олимпиада оюндарына кандай сен барып баягы деревняга киргенде башкача сезимдер болду. Олимпийский деревняга киргенде барсаң бир деревня толтура эле спортсмендер, жана бүт спортсмендер тиги волейболчу, узуну, кыскасы, агы, карасы баарында жүргөндөн башкача сезимдер келди. Олимпиада деген ушул турбайбы? Мындай айтканда сөз менен айта албайсың, бир көрүш керек да ал жакты барыпчы. Күрөшкөн учурда эмне болуп кетти ошондо? Күрөшкөн учурда кандай десем, жакшы эле спорт калыпта болчубуз негизи, дайындыкта жакшы болчу. Кандай десем, бирдикке болгон, өзүмө болгон бирдикке ишенич жетпей калды деп ойлойм да өзүмөчү. Башынан баягы күчтүү балбан менен чыктым. Ал жагынан сөз жок, анан бирок мындай кичине абайлап койдум да. Башынан эле өзүмдүн тактикам менен, башынан эле өзүмдүн күрөшүмдү эле салып полный эле газовать эте бергенде анда башкача болуп кетмек күрөш может. Эми Кудай таалам да кичине быштап аткандыр балким Олимпиада ойнап. Жапжаш боло турбайсыңбы сен? Бизге чоң эле сабак болду. Анткени андан кийин жакшы результаттар болду. Буюрса болуп көргөндө тарыхта биринчи жолу финалист болдук. Мен ушул нерсени өзүңөн сурап кетейин дегем. Чоңдор арасында негизи эркин күрөштөн бизден дүйнөлүк чемпионаттан 3-орунду алгандар бар болчу, бирок финалга чыгып 2-орунду ээлегендер вообще эле бар беле негизи? Мурда дагы. Жок, чоңдор арасында финалга чыккандар жок болчу экен. Эң биринчи жолу бул эгемендүүлүктү алгандан бери 94-жылы Кенжебек Өмүралиев деген агайыбыз 3-орунду алган экен дүйнө биринчилигинде. Андан бери келип эле легионерлерден алды, жана Алексей Крупников, Базар Куруев алар да 3-орунду алышты. Анан өзүбүздүн кыргыз байкелерден Элеман Догдурбек болду, 2016-жылы 3-орунду алган. Анан финалга чыккандар болбоптур. Бирок Нарындын жигити финалга чыкпай да, легионерлерден да жакшы. Ооба, Кыргызстан жигиттеринен ким жетсин. Анан финалга чыкканда эмне болду, кандай болду? Мисалы тренерлерден, эмгек сиңирген СССРдин тренерлери кандай реакция кылышты? Агайларыбыз, чынын айтканда агайлар мындай аябай сүйүнгөн, ошондо көрдүм мен. Аябай сүйүнүп, агайлар жылмайып, сүйүнүчүн эмне кыларын билбей удуңдап калгандарына мен аябай сүйүндүм. Агайларың ыраазы болсо башкача экен негизи. Алар жашады да байкуштар, ошо. Ыраазы болгон көптөн бери көрө элек болчумун мен. Жашарып кетти окшойт, жашарып эле калды окшойт. Анан аябай сүйүнүштү алар дагычы. Анан финалга деле жакшы эле болчубуз, андай деле толкунданып кеткен жокпуз. Кандайдыр бир кичине нерсе жетишпей калды да, эмне жетишпей калды өзүбүз дагы байкабай калдык. Может, биз тигинин күрөшүнө кирип алдык. Ал кичине опытныйраак болуп калды бизден. Дээрлик 10 жаш улуу менден. 10 жаш улуу, Эми анда Кудай таалам көрүп, балким байкуш ушунча жылдан бери аракет кылып ушуга берип коеюн деп. Кызыктуу факт болсун, мен Нарында окуп жүргөндө 6-класста, 5-же 6-класста окуп жүргөндө дүйнө кубогу болуп Кыргызстан менен Россия беттешкен.
10 весовой категориядан бирок 10 тең тилекке каршы жеңилип калган кыргыздардан. Ошол убакта 65 эмес 66 деген килограмм салмак бар болчу. Ошол убакта 66 килограмм салмакта ошол азыр Польшанын атынан чыгып атпай, ал анда Россияга күрөшчү. Ошол убакта Россиянын атынан 66 килограммга чыгып биздикин уткан. Ошол убакта ал Россиянын чемпиону болчу. Мен 6-класста окуп кичинекей болуп көргөм телефондон. Кайсыны ошондо финалда күрөшкөн болгондо? Финалда күрөшкөн Польшалык анан ким ойлоптур эми. Кайра ошол андай дүйнөлүк чемпионаттан кезде финалда жолугуп калабыз деп. Айттыңбы, брат деп? Ой, өзүнө айтып койдум. Айтсаң, таба таң калуулар болду. Уже келатат, жаштар келатат деген сиздер. Ал ошол убакта Россиянын чемпиону болуп, анан контракттар түшүп жүргөн экен да өзүнө. Тияктан бияктан анан Польшаныкын алып кетиптир да. Азыр дагы бир интересный нерсе болуп атат. Сен Олимпиадага жолдомо алып атканда бир өтө белгилүү боецти жыктың да. Боецти, то есть. Кайсы боец эле? Ильяс Бекбулатов. Ильяс Бекбулатовдун мындай жетишкендиктери жөнүндө айтып берсең? Ильяс Бекбулатов Россиянын кайсы салмактасың сен? Мен 65-те күрөштүм, бул жак 70-ке бардым, 2 чемпионатка чейин. 2 чемпион Олимпиадага жолдомодобу? Олимпиадага бирок 65-ке бардым. 65-те мисалы эң мындай көптөгөн корккон ошо Бекбулатовдон коркушат деп уктум да. Азыр көп мындай эмелерден, спорт эксперттерден, күрөш эксперттеринен сураса, көпчүлүгү ким техничный борец дейс, азыркы болуп турган спортсмендердин арасынан, борецтердин арасынан дегенде көпчүлүгү Бекбулатовду айтышат. Мындай разнообразный борьбада баардык жагынан, бияктан, кайсыл жактан болбосун өйдөдөн да иштейт, ылдыйдан дагы, партерден, положениялардан баардык жагынан иштей алат да, баардык жагынан өзүнүн ыкмалары өтө күчтүү да. Ошону кантип чыгып кеттиң анан? Ал жактан ал 70-ке күрөшүп жүрчү буга чейинчи. Вес кош ал үчүн аябай кыйын да, ал эрлик бир 10 килограммга чейин кош. Анан биздин тактика болгон агайлар менен сүйлөшүп ошол главный биринчи периодда, биринчи 3 мүнөттүктө таза жыгылып, же болбосо 10-0 болуп калбаш керек болчу да, биздин максат. Эми анан аябай да көп упай бербейби болчу. Анан канчалык, кандай упай болбосун, кандай счет болбосун, баягы аягына чейин күрөшө бер деп агайларым баягы айтып атты чыгарындасындачы. Кандай счет болбосун жыгы бер, ал баары бир чарчайт, бир болбосо анткени көп вес куудалады. Кандай болбосун 5-минут болобу, 6-минут болобу баары бир чарчап берет. Багынып берет. Ошол убакытты күтүш керек, ошого чейин чыдап кой депчи. 4-0 болуп атты, 8-0 болуп атты, бирок кайра эрте келип баягы тигин көп эс алдырып албаганга, кабирдин ортосуна келип башташка туура келди. Сен утуп аткан ал, Мен утуп аткан 8-0гочу. Анан айткандай эле ал чарчап калды. Мен ошо кабирдин ортосунан мен жакыныраак болуп сезип аттым да. Уже тегер чыкпай, мынтип терең дем алып, убакытты чой баштагандан эле сездим. Анан ошо кармаганда бир момент келип калды, ошол моменттен кое бербеш керек болду го да, андай момент келеби дагы келбейт беле ким билет. Тушей болуп калды го. Бизге буйруптур ал сотка негизи. Ошол боецтин эмесин жаттаттыңбы же тактикасын? Жок. Тактикасынбы? Тактикасын кандай десем, ал боецтин тактикасын жатташ кыйын, анткени ал бир приемда эле, бир ыкманы эле кайра жаза бербейт ал. Ар кыймылдарды жазайт да, бири бутка кирсе, бири өйдөдөн иштеп коюшу мүмкүн. Өтө сложный борец экен. Борец мындай өтө сложный. Сен ошо 70 килограммга күрөшкөндө биз көрүп атабыз, соперниктериңизден кичинекей болуп калып атасыңар да. Анан эмне себептен 70-ке чыгып кеттиңер 65-тен? 65-ке күрөшкөн. 65-тен биз Олимпиададан келгенден кийин мен ойлогом, чемпионат мирага барбайм депчи. Барбайм деп анан эз алып, колдон келсе айыл жакка барып эз алып келейин деген ойлор бар болчу, бирок агайлар айтып калышты, биз 65-ке пландап аткан башка бала бар болчу, берки 3-чү орунду алдык Алибек Осмонов деген. Анан 70-ке бизде бала жок болуп калды. 70-те күрөшүп жүргөн балабыз азыр спорттук калыпта эмес болуп калды. Анан ошон үчүн 70-ке аны алмаштыра туруш керек болуп атат деп агайлар айтып калды. 70-ке деле 65-теги балдар точно эле ошондой. Эми көлөмү жактан же физика жактан биртикке өйдөрөөк болушу мүмкүн, бирок техника жактан наоборот аларга караганда 65-те күрөшкөн балдар жакшыраак депчи агайларчы. Анан көп ойлонбостон эле макулдугун берип, анан сразу сборго кеттик. Айткандай эле мындай көлөмү жактан, физики жактан эле алар өйдө болгону менен техника жактан 65-те күрөшүп тургандар кичине тездик
тезирээк болуп калат. Салмаң өзү 70ке чыгабы сеники? Меники салмам 71. 71ге чыгат. Бирок тилердин салмагы 80ге чейин барыш керек, 80ден кууп келгендер бар экен. 78-79тан баягы Россиялык менен полуфиналда күрөшкөм Ослода. Ошол көп куйт экен, ошол бала 7-8-9 килограммга чейин. Россиялык туттуң беле? Полуфиналда туткам. Биздин борецтер барып эле көбүнчө ошо эркин күрөштөн россиялыктар утулуп калчу да. Уже россиялыктар, уже башка жактар сени сезген оштоптур да. Сезген оштоду. Уже кыргыздар да признавать ете баштады да кичине, потому что жакты бар. Айрыкча буга чейин гректерибиз ошондой болчу. Көптөрү сезгенип турчу гректерден, чынын айтканда. Азыр деле сезгенишет. Эми биздин деле убак келди, буюрса биздин bundan 2-3 жыл мурун эркин күрөштүн составы жаш болчу. Аябай элечи, жаш бала, биз урактуу балдар көп да, 98-жылкы, 99. Бышелек балдар болчу. Буюрса эми жетилди, мындан кийин буюрса эркин күрөштүккө жакшы кетет деп ойлойм. Уже сени көрүп орустун деле там американцын деле там чыкса болот экен деген понятие келди да. Ооба, балдарга кандайдыр бир дух пайда болду. Ишеничтер пайда болду, ооба. Биз деле утсак болот экен. Ага чейин мындай результат жок болчу, мына болот турбайбы деген ойлор келип, сөздөр келип атат. Анан ошол тарыхта болбогон нерсени баягы Алла Таалам себеби менен себеп кылып, ошон финалга чыгып, күмүш медаль алып, деп Кыргызстан дүң болуп, бир башкача мындай жылдыз болуп, Эрназар Акматалиевдин инстаграмда подписчиктер көп, там комментарийлер жазып, просмотрлор кетип, ушундай да мындай кандай болуп атасың, жылдыз оорусу менен? Жок, жылдыз оорусу менен азыр эрте бизге, аябай эле эрте. Убагында ооруйсуң, убага келгенде. Убага келгенде да оорубуз, ал суроо ойдон калсын. Негизи кереги жок да бизгечи. Бат көтөрүлгөн баягы спортсмендер арасында андай нерселер болгон да. Кыргыздар ошон үчүн көбүн эсе баягы жакшы бир результатка жетет дагы, анан дагы ошону кармап кеткендер рас да. Аябай дагы ошол результатты кармап дагы дальше өйдөн көрбөшүпчү. Андайлар аз биздечи. Неге десе көбүн эсе кээ бирөө жылдыз оорусу менен, сиз айткандай жылдыз оорусу менен ооруп кеткендер. Агайларыбыз ар дайым эскертип турат, ошондой жылдыз болуп кетпегиле, кандай өйдө болсоң ылдыйлап тур, канча ылдый болсоң сенин даражаңды Аллах көтөрөт өйдө депчи. Канча өзүңдү ылдый кылсаң, канча баш жүрсөң Аллах даражаңды көтөрөт депчи. Агайлар дайыма кайсы турнирден утуп келбе, жакшы медаль алып келбе, дайыма эскертип турат да. Ортодо болуп, өтө да эркелетип турбайт. Эркелетпейт. Агайларда андай бул жылдыз, биздин агайлардын бир жакшы жери бар, бул жылдыз, бул результаты жок деп такыр балдарды бөлбөйт, баарына бирдей отношение кылат, баарына бирдей көз карашта да. Ошонусу мага жагат биздин азыр агайларыбыздын. Негизи ар бир адам аракетине жараша, сөзсүз түрдө аракет кылса, ал балким дүйнөнүн чемпиону болот, олимпиаданын чемпиону болот. Бирок аракеттен да биринчи бул ошол адамдын түпкү генинен да болот. Түпкү гениңизде балбандар барбы, чоң аталарыңыз? Балбандар, меники чоң атамдар күрөшкөн. Чоң атам өзү балбан болгон. Тилекке каршы мындан 2 жыл мурун өтүп кеткен. Чоң атам аябай фанат болчу. Ооруп, мен бар бир чемпионатта ар бир турниринде келип дворецтолук аяктоосун көрүп кетчү. Анча-мынча видеолордо дагы бар. Ушул ийгиликке жеткенин көрсө, аябай жакшы болмок биз үчүн дагы. Атабыз аябай, чоң атабыз аябай фанат киши болчу. Күрөштү калтырыш эмес. Өзү акыркы жылдарында өзү төшөккөдө жатып калган, ошондо дагы алып баргыла мен барам деп жүрдү, бирок бара албай телевизордон көрүп. Мен ийгиликке жеткенде дөөн эле төбөсү көккө жетип жүргүнчү, ыйлап да жиберген убактар болгон чоң атамдын. Аябай бул жеңиштеримди көрүп калса, негизи аябай сон болмок. Тилекке каршы. Бул да Кудайдын буйругу. Буйрук экен. Канча бир туугансың өзүң? Мен өзүм 5 бир тууганмын. 5 бир тууган. Канчанчысы? Мен 3-чүсү, ортончусумун. Эжем, байкем, анан менден кийин 2 карындашым бар. Ушул негизи спорт менен кетип, азыр сен мисалы жеген питанияң, ар кандай витаминдер сөзсүз түрдө жеш керек, дүйнөлүк деңгээлде күрөшүп аткандан кийин. Анан байдын баласысыңбы? Ким каржылап атты сени ушул убакка чейин? Көптөр мисалы акча жоктун айынан таштап коет да спортту. Анан акча жок болгондо уже силерди багыш керек да. Вот. Иштедиң беле өзүң ушул убакка чейин мындай? Иштеп көп эмес, кандай десем, кээ бир жерден мындай иштеп алган убактар болгон. Болгон, бирок кандай деле эле иштеген эмесмин, анткени биздин үй бүлө мындай спорттук үй бүлө болгондой, спортивный семья деп коет го. Көбүнчө спортко мындай кызыгуулар жакшы болчу да. Айткандай көбүн кыргыз балдарындар
ошол каражат маселесине келгенде көптөр спорт таштап иштеп кетип калышат да. Биздин көйгөйлүү маселечи. Анан менин үй бүлөмдө андай мага болгон мындай пикирлер болгон жок да. Кой бул күрөшсүн, спорттон алаксыздык кылбаш керек. Я да керек болсо кээ бир жерден өздөрү кыйналып жумуш кылып атса дагы мени чакырышчу эмес. Кой тренировкасын кыла берсин, бул аз калды, мына эмгектенип келди. Өнөзө бир тууган байкем, Актынзар деген байкем бар, 95-жылкы ал дагы грек-римден спорттун чебери. Бирок теги ашы ден соолугуна байланыштуу тыштап койгон эртелечи. Ошол байкемге өнөзө айтып кетип жүрөм, тийишпей келе Ерназарга, ал тренировкасын кылып атат, антет минтет алакты кылбагыла. Ал өзүнүн тренировкасын кыла берсин деп. Анан бизге байдын деле баласы эмесмин. Спонсор байкелерибиз бар. Алардын аттарын айтпай эле коеюн, өздөрү билет. Алар дайыма тамагын, витаминдерин, керектүү расходторун, акчалай жагынан тамактарын ар кайсы кафелер менен сүйлөшүп, өздөрү убагында жакшы условияларды коюп беришкен. Азыр деле кылып бүтүшөт. Ал байкелерибиз. Ал байкелерибиздин эмгектери өтө чоң. Мен даже өзүм баягы бир убакта болбой, результат болбой, бирок тренировка кыла бердик, болбой кетип, результат болбой, стипендия да албай алган убактар болуп, анан ошол убакта таштайын деп калганда ошо байкелер келип, мотивация катары бияктан тияктан стипендия кылып беришип, тамак жазып беришип, кээде премия бере калышып, аябай мотивация берген. Ошо байкелердин салымы өтө чоң. Же болбосо, может, ким билет, мен да тыштап иштеп кетип калмакмынбы. Таза ишене албайм. Жакында эле интернет тармагында желдей тарап аялына бир сүйгөн кызына кол көтөргөн мырза чыкты. Ошону эле кайрадан Эрназар Акматалиев өзүнүн баягы Instagram баракчасына айтып чыкты. Эмне деп айтып чыкты? Сиз кандай туурасын айтып чыктыңыз? Биз вообще түшүнбөй атабыз. Вообще эмне деп айттыңыз ошол жөнүндө? Сиздин реакцияңыз? Бул негизи бир 2 жума мурун берилген интервью болчу. Ушул зордук, зомбулук боюнча жана мамлекетибизде, өлкөбүздө акыркы мезгилде көбөйүп кетти го. Ошо кандай карайсыз дегенде, ал эркектерге мен көз карашым начар болчу деп айткам. Баягы ал мындай эле күчү көп болуп атса, ошо залдарга келип тренировка кылсын, же болбосо кандайдыр бир мындай иштерге барып жардам берсин, күчүн ошо жактан чыгарсын деп чакыргам негизи. Аны же мен менен келип күрөшсүн деп чакырган жерим жок болчу. Күчүн баягы залдардан тренировка кылсын, же бир кайрымдуу иштер жасасын, ошол жактан күчүн чыгарсын деп чакыргам негизи. Туура да бул. Туура. Мен угушум боюнча силер баягы мирге кетердин алдында агайдын атын унутуп калдым. Агай сайттарда жүргөн бир агай. Руслан агай Маджинов. Руслан агай жүргөн да. Ошо мамлекет тараптан акча жок болот, уже мирге 2 күндөн кийин барышыбыз керек деп. Чын айтканда, мамлекет тарабынан 5 балага каржылоо көргөзүлдү бизге. 10 бала барыш керек эле, 10 весовой категория бизде 5 өнө акча чыгарып беришти. Баягы ал 5 балага бериштир, агайлар дагы ошо 5 балага команда менен чечишип, баягы ким баягы өзүн ошо дүйнөлүк аренада көргөзө алат. Ким ошо жакта жакшы орундарды алып келет, ишенген балдардын баягы чынын айтып элем, могу балдар жакшы көргөзө алат деген балдарына ошол акчаларды берди. Көбүнесе бизде чоң вестерде бизде слабый балдарчы. Мен конкуренция аз дегеним, кыргыздар өзү кичине келебиз го. Анан кичинекей вестерде көбүнесе болуп калды, 57, 61, 65, 70, анан 86 килограмм салмакты бөлүп берди, ушу 5 өнү каржылап. Анан да бир 79 бир балабыз барды, Мухаммед деген. Ал өзүнүн счетунан барды, өз акчасы менен. Анан калгандарына акча таба аласыңар десе, тияктан бияктан чуркашты, бирок акча таба албай коюшту. Лекке каршы калгандар ошентип. Көптөгөн балким да алтын медалдар келмек, Балким. 5 бала калды. 4 бала калып калды. Бирөө ошондо өзүнүн акчасы менен барды, анан 4 акча таба албай калды. Ушул эме көтөрүлдү. Бул маселе агайлар ушу баягы барып айтып көрүштү, бирок кандай реакция кылышты билген жокпуз ал жагындагычы. Болушунча эле айтып атышты, силер деле баары эле көрдү болуш керек, ошо 2 же даже 1 күн калганда барып беришти окшойт интервьюну агайлар. Ошону айтышты, көйгөй боюнча, ошо каржы маселеси боюнча. Бирок баары бир реакция болгон жок.
Бул нерсе сени мындай таң калтырган жокпу? Мисалы, эми кичине таарынган жоксуңбу мамлекетке? Чындыгында биздин классиктер бар, бүтүп келип атса, оо деп классиктерге аябай жакшы көңүл бурулуп, анан вольныйга көңүл бурулбай калып атат деп дагы иште мындай обида болгон жокпу? Жок, ошол эле моментте классиктерге дагы бөлүнбөй калган убак болду. Классиктер дагы толук команда барган жок. Алар 8 бала барды. Алардан дагы 2 бала барбай калды. 63 анан 125 килограмм салмакта аларда бала жок болуп калды. Аларга да ошо каржы маселесине келип такалыптыр. Ушул спорт күрөш негизи дүйнөлүк нерседе Кыргызстандын атын чыгарып аткандан кийин мамлекет тараптан дагы каржыланып турбаса, бул бизди сөзсүз түрдө өкүндүрөт. Эми буюрса өзүңүз айткандай эмне зато братандарыңыз бар жаныңызда. Кудайга шүгүр, байкелерибиз бар, биз бар дегендей. Байкелерибизге Алла ыраазы болсун. 10 жашыңыздан бери күрөшүп атасыз, анан жыгылып калып мындай эң катуу ыйлаган кайсыл убак болду эле? Ыйлап, өлө обида болуп, ушуну жыгам деп мындай намыстанган. Эң катуу жыгылып, эң аябай мындай кайгырганым бул 2019-жылы Венгриянын Будапешт шаарында өткөн 23 жашка чейинкилер арасында дүйнө чемпионаты болгон. Ошол чемпионатта биз аябай да жакшы дайындыкта болчумун, чынын айткандачы. Аябай сборлорду калтырган жокмун, тренировкаларды даже калтырган жокмун. Баарына ошол чемпионат мирага биз аябай жакшы үмүт менен барганбыз. Бирок бош келген жокпуз, чынын айтканда. Улук Жолдошбеков аяктан чемпион болгон. Мен дагы биринчи дегенде эле орус баланы уткам, күчтүүлөрдү уткам, чынын айтканда. Андан эле американистти уткам, анан венгерди уткам. Анан ушу полуфиналда японецке утулуп калгам. Ошол убакта япон балуанына бирок чынын айтканда судьялар жактан жардам болгон. Мен аны таза утулдум деп айта албайм. Эми баары бир тарыхта утулдум деп калам, бирок мен аны таза утулдум деп өзүм эсептебейм. Анткени судьялардын жардамы менен утушкан. Аябай капа болгом, чынын айтканда аябай көп ыйладым ошондочу. Эмнеге мындай болуп атат? Тренировка кылып эле атам. Эмнеге болбой жатат деп. Анткени 3-орунга да күрөшүп, 3-орунга да утуп калгам. Аябай ыйлагам, чынын айтканда, аябай көп көч. Агайлар дагы келип соруп атып, эчтеке болбойт, кийинкисин утасың, мына аз калды, буюрса жакындап атат. Чын эле баягы Аллах ушундай чыдагандарды түзөт дегендей, чыдагандар сөйткөн, буюрса быйыл берди, аябай эле Кудайга шүгүр, быйылкы результатка, быйыл Олимпиада оюндарынан эле кургол келдик, калган жактан жакшы орундар менен келдик. Ошол Олимпиадада күрөшкөн боецтер менен кайра эле мирде күрөшөт атпайсызбы? Туурабы? Ооба. Ошолор деле кайра мирге келип атат. Кээ бирөө эс алчулар эс алып атат. Кыргызстандан мындай кимдин күрөшүн жакшы көрөсүз, мисалы? Кыргыз боецтеринен кимдин күрөшү жагат сизге? Кыргыз боецтеринен баягы чынын айтсам, мурунку байкелердин, мурунку азыр агайларыбыздын баягы ал убакта камера, видео камера жакшы өнүкпөгөндөбү, көп видеолор жок. Бирок биздин угуп калышыбыз боюнча аябай техничный боецтер болчу экен биздикилерчи, агайларыбыз. Бирок көпчүлүк эле ошол убакта деле баягы жакшы күрөшүп келип, аягына чейин күрөшпөй, кээ бирөө ден соолугуна байланыштуу, кээ бирөө жанагындай финанс жагына байланыштуу, эрте таштап кеткен убактар болуптур. Кээ бирөө болсо жанагындай травма алып калып. Бирок көп үмүттөнгөн боецтер ошентип эрте таштап салыптыр да. Ошол убакта эле жана Кенжебек Өмүралиев деген агайыбыз аябай мындай техничный боец деп 1-2 видеосун көрүп калдым. Өзүнүн мындай бутка киргендери аябай жакшы экен, мындай жогорку деңгээлде десем болот. Мындай бир боецти точно айта албайм. Ар кайсы боецтин ар кайсы бирөө. Мисалы ал Кенжебек Өмүралиевдин мен пароходдорун, бутка кирүүлөрүн жакшы көрөм. Кайсы бир боецтикин өйдө жактан иштегенин. Бирөөнү мынтип чектеп айтыш кыйын. Жок, бирок бар эми жактырганың болот да, бир боецтерден, жаштардан азыр, мисалы айланаңда кругтардан, мисалы. Азыр биздин арабызда эле күрөшүп жүргөндөрдөнбү? Биздин арабызда күрөшүп жүргөндөрдөн Мерим Жуманазарова. Мерим Жуманазарова. Жок. Биз деген 2008-жылы тренировка баштап калдым как раз. 2008-жылы Олимпия оюндары Кытайда өтүп атканда күрөшкө бар элек болчумун, жайында болуп аткан. Жайкы эз алуу каникулунда. Анан атам экөөбүз, атам дагы спорт жакшы көрчү, анан Олимпия оюндарын көрүп отуруп, финалда ушу финалга чыкты Бегалиев, анан финалда француз менен күрөшүп атып, ал жактан дагы мындай спорный болуп калган да. Французга судьялар эметип коюп, кадимкидей көзгө жаш келип кеткен, утуп калгандачы. Эмнеге биз
желек көтөрүлбөйт, эмнеге кимин ойнолбойт. Ошол убакта комментатор кайсы келер экен билбейм, ошо жакшы комментаторлор болчу. Биздин кимин Олимпия оюндарында ойноп элек деген угуп калгам. Эмнеге ойноп элек, эмнеге ойнотпойт? Эмнеге мен ойлоп койгом ошол убактачы мен ойнотуп калсам боо деп мындай тилегим бар болчу да. Буюрса жакындап атат, может кийинки Олимпия оюндарында колдон келген аракетти кылабыз, кимин ойнотконго жаңырткангачы. Бирок ошол убакта мен Бегалиевди көрүп аябай жакшы мотивация алгам. Бегалиев экөөбүздү көрүп, кой мен тренировка кылсам болот экен деп ошол жылы анан тренировканы байкемди ашыктандырып ошол жылы алып кеткен да. Мен ошол жылы Канат Бегалиев байгеден көрүп катуу мотивация алгам, чынын айтканда. Эрназар Акматалиев азыркы убакта 23 жашта, дүйнөнүн 2 жолку чемпиону десек болот. Сүйгөн кызыңыз барбы? Агайлар уруксат бербейби ага да? Жок, агайлар андай жеке жашоого деле кийлешише албайт. Бирок мен азыр жок, чынын айткандачы. Анткени негизи керекпи, сүйлөшүш керекпи же пока кереги жокпу? Мен азыр өзүмө кереги жок деп жүрөм, анткени тренировкадан алакты болуп калышым мүмкүн көп убакыт. Азыр биз тренировка кылып, эртең мененкини кылып, тамагыбызды ичип, түштө биртке эз алып, кайра кечки тренировкага энергия топтойбуз да. Анан досторумду, инелер, байкелерди көрүп жүрөм, мындай сүйлөшүп, кыз жигит болуп жүргөндөрдүн убактысын көп нерсе баягы кызына жамнап коюп көп нерсе эз ала албай калып, тренировкага толугу менен бериле албай калган убактыларды көрүп жүрөм. Ошон үчүн мен ойлоп жүрөм да, ошо эгер сүйлөшүп алсам көп нерсе ошол жак менен убакыт өткөрүп каламбы депчи. Анан азыр эртерээк деп ойлоп атам, убагы келгенде буюрса болот. Убагы келгенде. Умный борец болуш үчүн эмне кылыш керек? Катуу тренировкага да кылыш керекпи же китеп окуйсузбу негизи башы? Ооба. Бизге агайларыбыз айтып келет, китеп окула деп. Китеп баягы аң сезимди, мышленияны, ойлонууну жакшы өстүрөт эмеспи? Анан эң негизгиси эле күрөштө баягы тренировка кылып эле качать эте бериш эмес. Эң негизгиси баягы чарчайсың да, постоянно формада болбойсуң, дайыма формада болбойсуң. Бир убакта спатка түшүп кеткен убакта бияк менен күрөшүп калабыз да. Анткени чарчаган убакта күрөшкөндү үйрөнгүлө деп калат агайыбызчы. Чарчаган убакта сен ойлонуп, кайсыл жактан оңой бал келет, ошону ойлонуп каласың депчи. Ошону көп нерсе, ошол нерсени кылганга аракет кылабыз. Китеп окуйбуз бош жатканда. Китеп аябай жакшы жардам берет, чынын айтканда. Китеп жакшы жардам. Акыркы жаап, эмне китептерди окуйсуз? Баягы Самурай без меча дегенди окуп калдым. Мотивация аябай жакшы. Акыркы болуп ошол китепти окудум. Аябай мотивационный китеп. Күрөшкөн аябай жакшы, мышление. Аябай жакшы экен. Мен ошол китептен аябай таасир алдым, чын элечи. Мага жакты десем болот. Китеп окуш бул негизи борецтер үчүн эле эмес, негизи баары үчүн аябай керек нерсе го дейм. Негизи бизде бул жерде мындай болуп атпайбы, ачыгын айтканда элечи. Биз мамлекет эле эмес, Кыргызстан эли деле ушундайбыз да. Мисалы бир олимпиадага 10 борец кетсе, ошону экөө жеңишке жетсе, наркы 8-өн баш эстебейбиз да. Мисалы сиз деле жаңы олимпиадага барганда көбү тааныган жок да, бул кайсы бала, ким бул депчи. Анан ал жактан результат болбой калды, келгенде мисалы мен оюн боюнча аябай деле көңүл буруу болгон жок да. Андан кийин мирди утуп келдиң, мирге барып 2-чи орун алып келдиң, ошо тарыхта болгон нерсе. Ошондо аябай катуу көңүл бурулду да. Анан эмнеге мамлекет тараптан да, эл тараптан да утулган борецтерге көңүл бурулбайт, потому что сиз деле ушул ийгиликке утулуп жеттиңиз да. Ооба. Негизи аябай жакшы суроо болду. Баягы утулуп келген убактар бизге буга чейин аябай көп болгон. Утуп келген убактагы азыр убакыт менен ал убакытты салыштырып такыр болбойт. Утуп келгенде чынын айтканда тааныштарың, досторуң, жакындарың, байкелериң баягы ошол нерсеге салым кошуп калдым дегендер көп чыгат, аябайчы. Тозуп келдик, мына чоңой деле, бияктан чоңой деле деп тинта калыпчы. Бирок ошол убакта эле утулуп келген балдар вообще каралбай калат, чынын айтканда. Аябай эле каралбай калат, алардын көңүлү да түшүп калган. Анын үстүнө анан келгенде дагы баягы утуп келгендер деле көтөрүп, тигилер каралбай, алар чет менен эле чыгып алып үйлөрүнө тарап кетишет. Ошол убакта эле айтмакмын, негизи эле баягы мамлекетке эмес, болельщиктерге дагы, көрөрмандарга дагычы, досторго утуп келгенде эмес, утулуп келгенде дагы ошондой маанай менен тосуп алышса. Баягы ошол нерсе көп нерсе жетишпей калат да.
мына колдоп атат. Борецке ошол нерсе жетишпей калышмак. Борецке эмес, деги эле спортсменге. Мына мотивация, колдоо. Мотивация, колдоо. Утулуп келсе наоборот белек бечкегин берип, эмне жок, кийинкисин утасың. А утуп келгенде и так деле белек берип, тосуп алчулар көп болот. Жакын адамдарын айтмакмын, ошонучу жакындары, туугандары, достору ким болбосун, ошону поддержка кылып, аэропортко барбаса дагы үйүнөн жакшы тосуп алып, баягы жакшы нерселерди белек кылып. Мамлекет тараптан деле жок деме. Мамлекет тараптан утуп келгендерге жакшыраак нерсе жок, анан утулуп келгендерге каяктан. Утулуп келгендер такыр эле артта калат да. Бизде аябай көптөгөн борецтер бар да, мисалы аябай таланттуулар бар, залда өмүр бою жашагандар бар. Аларга элдин колдоосу, мамлекеттин колдоосу керек. Албетте, мамлекеттик болсо элдин баягы руханийлыгы аябай жакшы дем берет да негизи. Бизде бирок чынын айтканда кыргыздардын көрөрмандары аябай жакшы. Кайсы каналга кирбей, каякка кирбей комментарийлерди көрсөң бүт эле кыргыздар жүргөн болот. Активный. Ооба, кыргыздар өтө активный. Ал соцсеттенчи чынын айтканда, биздин балдар андай мындай. Бирок ошол мезгилде баягы утуп келип туруп, бир утулуп калган убак болгондо, бирок негативный комментарийлер да келип калат да. Кыйратпай баштады. Булар болбой калды, чота. Жылдыз болуп кетти окшойт анан. Улук үйлөнүп алып болбой калды, бул уже тышташ керек болуп калды деп, кандайдыр убакта спат убактарда болот баягы. Анан анын баарын эле баягы негативный комментарий жаза бергендин кереги жок деп ойлойм да. Сөзсүз түрдө колдошубуз керек. Бул кайрадан эки сөз долбоор болду. Бүгүн бизде дүйнөнүн бир жолку финалисти, күмүш медалдын ээси жана акыркы убакта дүйнөнүн чемпиону, алтын медалдын ээси жана олимпийский чемпиондун Олимпиада буюрса, мына олимпийский чемпион дедим, жакшы ниет кылып койбодум. Жакшы ниет жарымыбыз дейт. Иншалла. Олимпиада оюндарынын катышуучусу, өзгөчө эркин күрөштө тарыхта болбогон нерселерди кылып жаткан Эрназар Акматалиев конокто болду. От души. Аябай жакшы эме болду мындай. Өзүңүн оюң боюнча ачылып эле бердиңби? Нормально эле болот. Сөзүң калган жокпу айта турган сөзүң? Балалык сүйүү ушундай. Толук сүйдөрбү, толук сүйдөр калган жок, толук сүйдө эле болгон эмес. Учурдан пайдаланып, ыраазычылык айта кетчү инсандар бар. Ошол агайларыбыз, бир туугандарыбыз, ата энелерибиз, көрөрмандарыбыз жеке баарына терең ыраазычылык билдирмекмин. Агайларыбызга көбүн эсе агайларыбыз анткени биз менен ар дайым биз менен жүрдү, сборлордо жүрдү. Өзүнүн үй бүлөсүнө караганда бизди көбүрөөк көрүп атты бир жылдын ичинде. Агайларыбызга Алла ыраазы болсун, чоң ыраазычылык агайларыбызга. Деги эле кыргыз элиме ыраазычылык, анткени биздин колдоп, коштоп, комментарийлер, соцсеттерде баягы аябай активный болуп аткан биздин көрөрмандарыбыз экен. Баарына Алла ыраазы болсун. Баарыңыздарга чоң рахмат. Бул жеңиш жеке эле меники эмес, баарыбыздыкы десем болот. Келечекте дагы буюрса, көп жеңиштер менен кыргыз элин кубандыра беребиз, буюрса. Баарыңыздарга чоң рахмат. Рахмат. Биз Эрназарга терең ыраазычылык билдиребиз. Буюрса азыр урматтуу көрүүчүлөр, биз телефонго да тартышыбыз керек. Биздин Инстаграмда бар да, Шабданбеков канат Инстаграмга жана биздин YouTube каналга сөзсүз түрдө эмне кылыш керек? Катталып коюңуздар. Катталып коюңуздар. Чемпион айтып атат, катталып коюңуздар. Эрназар, сизге да терең ыраазычылык билдиребиз келип бергениңизге. Эми бул нерсе чындыгында мени аябай кубандырат. Сен азыр айтып атпадыңбы? Сөзсүз түрдө утканда эле көңүл бурбай, утулгандарга деле көңүл бурса депчи. Мен сен ойлоп атам да мурда утулганыңда эле интервью алып койсом болмок экен депчи. Сөзсүз түрдө утканда эле албайчы. Эми бирок бир чети ушун утканда да алып туралы, ниетиңизди жакшы коелу. Жалаң уткандардан алып туралы. Олимпийский чемпион болуңуз, токтоңуз. Дагы алдыда көп жылдан бери билебиз. Анан мына качарка пиромун таштабагыла. Это красивый пиром. Ооба да, ал пиром бая 500 кишинин жөнүнө чаптың го дейм, эстеп көрсөң, батак муну ороп келип элечи. Жалпы биздин көрүүчүлөр Эрназарга да жакшы каалоо тилектерди айтып, жакшы комментарий жазып коюңуздар. Мамлекет тараптан сөзсүз түрдө биздин борецтерге колдоо керек. Азыркы убакта эркин күрөш менен грек-рим күрөш абдан өнүгүп, чындыгында сыртча качып кеткен алтындарды кайрадан ушул жигиттерибиз алып келатат. Бул эки сөз долбоор болду. Сиздер менен болгон Канат Шабданбеков болду. Кийинки выпуска кайсыл борецти чакыралы комментарий калтырабыз. Жаап коелу камералардан да.